Мындай бийлик Кыргызстанда болгон эмес. Бирок бул бийликтин түбү сөзсүз түрдө мындай түшүн. Иншалла ага көп эмес. Жогорку кеңештин орду жоголгондо мамлекеттик структуранын ичинде мамлекеттик башкаруу системасында жогорку кеңештин орду жоголуусун ушуга алып келет. Башында эле мындан бир жогорку кеңеш жаңы жумушун баштаганда мен айтпадым беле, жогорку кеңештин өзүнүн бир кубаттуу, белдүү, сабаттуу, күчтүү, туруктуу, принципиалдуу позициясы болбосо жогорку кеңеш мамлекеттик башкарууда өзүнүн ордун жоготуп алат дегендей. Азыр эми жогорку кеңештин депутаты деген бул мындай bir базардагы камоктун ээси катарында гана болуп калды. Ошол базарком келип камокту бошот десе бошотуп кое берет. Эмне үчүн деген суроо берилбейт. Биринин артынан бири кетип бараткандыгы бул Кыргызстанда толук түрдө мыйзамсыздык жана диктатура орноп баштады дегендин белгиси. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 yaşta, врожденный паралич, ДЦП 4. степенде. Жалгыз боюн эмин 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде. Мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Анан эгерде кандайдыр бир күнөөлөр болсо, башкалар болгон болсо, эмнегедир баары жабык да. Бир эшиктен кирип чыгышат дагы, анан эртеси эле чыгып өз эрки менен жазып коюшат да. Ошол өз түшүнүксүз. Абдан мен үчүн мисалы ал түшүнүксүз нерсе. Эмне үчүн өз эрки менен жазды? Анда ошол миңдеген добуш берген шайлоочулардын укугу кайда кетти деген маселелер туулат. Сөзсүз түрдө жаралат. Анан кесиптештер кетип эле атат. Эмне үчүн кетип баратасыңар деп кызыккан жогорку кеңеш жок. Кызыктуу да. Абдан кызыктуу окуялар болуп атат. Ошондуктан жана мен бир канча жылдан бери эле айтып келаткам, Кыргызстанда моундай бир же күчтүү болуп, алдуу болуп бийликте турушуң керек, же чөнтөгүң толо акчаң болушу керек. Ошондо сен укугуң да болот, ошондо чындык сен тарапта дагы болот. Же бийлигиң, же байлыгың болбой турган болсо, Кыргызстанда мыйзам деген түшүнүктү унутуп коюшубуз керек болуп калды. Ушундай. Биз ташриптер ушундай духу бар адамдарбыз.
Menin atamdan tilini culup lübetmem. Menin atam, men apam aslıgandım. Lübetmem tilini culup alamın. Asıl bağla men apama. Emne oqat kızı dedi. Boldu, toqtatqıla sözdü. Geçenki jogorku kеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп ошонун көзүнчө айтып иди. Ал айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып иди. Ошон үчүн ошого дагы Рахмат. 3 мүнөт алган чечимдер каралы тургандар. Kolumdu kesebegin, kolunu sındırıp koyuyorum. Emin деп айтышым керек, дағы бір жыл айтайын. Meni hiç kim көрсете албайт. Meni көрсөткүчө мен аны колун сындырып коем. Беш телефонумду. Бер телефонумду. Кара, бер деп атат телефонумду. О телефон ойнап алып. Капча Кылышаевдин иштен алышы боюнча эл алып келиш керек болчу. Кайра. Эл чечиш керек деп ойлойм.